Курулуш иштерине керектелуучу продукция өндүрүүнү колго алган жеке ишкерлерге шаардык мэрия колдоо көрсөтүп, шаардын четинен атайын жер тилкесин бөлүп берген. Шаар мэри Мамыржан Рахимовдун айтымында жер тилкелери ижарага берилген. Ижарадан түшкөн акча каражатына шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө жол ачылат. Бу жерде өндүрүш плиталарыны, брусчатка, электр мамычаларды чыгарат, ошо бетондон жасалган изделиялардын баарын чыгарат. Кудай буйрса, мына шаарыбызда элдерге оштон ташчу эле мурда жакшы болуп калат, ыңгайлуу болуп калат деп эсептеп турабыз. Ушул эми мына 100 гектар боюнча айтсам, биз промзонаны жеке ишкерлерди айтып, ушу жерге ишканаларды салгыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан жерди дагы берип коюп эле 3-4 жыл салынбай жатпай, ушу оборудованиясын алып келгенден кийин жер тилкесин ажыратып берип атабыз. Жеке ишкер Акын Ибраимов шаардын четинде жайгашкан Тура таш участкасындагы өндүрүш объектилери орун алган аймакта чакан ишканасын ишке киргизүү алдында турат. Учурда жерге төшөлүүчү брусчаткалар даярдалууда. Кичи заводдун курулуш иштеринин 95% аяктап калган. Эгерде курулуш иштери аягына чыкса, бетондон жасалган суулатоктору, суу түтүктөрү, ошондой эле электр мамычалары чыгарылат. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты алгач текшерүүгө алынат. Мындай пикирин жеке ишкер билдирди. Мыйзам негизинде мен азыр Ошко барып строй сертификация деген мамлекеттик ишкана бар. Ошолорго барып, ошо өзүмдүн образецтерин тапшырам. Ошол чыгарып аткан изделиялердин готовый бетонун алып кубик коюп. Ошолор лабораториядан өткөрүп, испытание кылгандан кийин мага шайкештик сертификат берилет, сертификат качества берилет, мындайча айтканда. Ошол сертификат качества 1 жылга берилет. Ошол качествонун негизинде ушул технологдор жумушка алынат, атайын строительдер. Ушул сапатын карап сатыга чыгарабыз деген ойдо турабыз. Учурда бул чакан ишкана алгачкы продукциясын өндүрө баштады. Мына ушундай брусчаткалардын 10го жакын түрү чыгарылат. Негизгиси бул чакан ишканада жергиликтүү тургундардын, жергиликтүү ишкерлердин колунан мына ушундай өндүрүш каражаттары, өндүрүш материалдары өндүрүлөт. Баткен шаарынын четинде жайгашкан бул аймак өндүрүш ишканаларын ачууга ыңгайлуу. Жеке ишкерлердин жергиликтүү продукция өндүрүүчү ишканаларды ачуусуна көмөк көрсөтүп, шаардык мэрия 100 гектар жер аянтын бөлүп берүүнү колго алган. Жазгүл Кудайбердиева, Жорубек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.